окуядан кийин милиция кызматкерлери үймө үй кыдырып ошо айылдагылар балдардычы чектөөлөрдү жүргүзүп атат деп, каяка чыгып атасыңар, каяка барып атасыңар, каяка чыгып атасыңар, жана ошол жаракат окуяларда жаракат алган балдарга медициналык жардам көрсөтүүлөр боюнча дагы чектөөлөр болуп атат деген маалымат келип атат. Ошондой маалыматтарды укканыңыздар барбы? Ошол айылдардын тургундары катары сиздерден сурап атам. Мен айылда турбайм, мен эмеде турам да, шаарда, Көкжар новостройкасында. Мен андай уккан жокмун. Бул маалымат боюнча жана Азаттыкта бир-эки репортажды көрдүм мен, ушундай болгон. Бирок түзмө түз мага кайрылган жок эч. Экинчи суроом, сиздер ошо экс-президент Алмаз Шаршенович Атамбаевдин саналаштары катары барып моралдык колдоо көрсөтүп жатканыңарды айтып өттүңүздөр. Ошол боюнча Алмаз Шаршеновичтин өзүнүн оозунан мамлекетти басып алуу жөнүндө же болбосо жанагындай төңкөрүш жасоо, массалык чоң акцияларды жүргүзүү жөнүндө өзүнүн оозунан уктуңуздарбы? Жок, уккан жокпуз. Дагы суроом Абдилкенеш сизге, офицер катары жана коопсуздук кызматтын мурдакы жетекчиси катары. Эми түшүнүктүү, сиз жаракат алып кетип калдыңыз, бирок андан кийин маалымат каражаттарынан уктуңуздар да. Спецназ кызматкерлеринин камакта калып калганы боюнча, сиздин оюңуз боюнча бул барымта алуу же тескерисинче алардын коопсуздугун сактоо деп эсептейсизби? Бул жерде так айтуу кыйын болот мага, себеби ал жерде ситуацияны түшүнүп турам. Мисалы, ушул жерден чыгарып атканда дагы ал адамдарга өмүрүнө коркунуч болгон. Муну ачык эле айтыш керек. Экинчиден, ал кишилерди, жигиттерибизди өз каалоосу жок кармаган бул да туура эмес. Бирок мен ойлойм, азыр тергөө жүрүп атат, ошонун баардыгы жооп табылат болуш керек ал жерде. Мен да азыр Абдилкенешевич, мен ушул жерде бир суроо болуп атат. Сиз УКМКнын жетекчиси болуп турганда бир топ адамдарга баягы иш козголуп тергөөгө чакырганда барып турганда же болбосо кай бир адамдарды мындай жолдон кармап алып кеткен учурларыңыздар болгон да. Бирок ушуну сиз мындай азыр так эсе ушул жерде мына микрофонго айта аласызбы? Атамбаев Алмаз Шаршенович ошол учурда мынакей тергөөгө бир нече жолу чакырылып, келбей да койду, тоготпой да койду да. Аны барыбыздан көрүп аттык. Ошол сиз мындай туурабы же туура эмес бир айта аласызбы? Как мурунку жетекчи катары? Мен ал кишинин кылган ишине баа бере албайм. Жок, жеке бул баягы өзүңүздүн оюңуз. Бул жерде ал кишиге баа берүү бермес, бул туурабы, туура эмес. Эмне себептен андай кадамга барып атты, мен ал жөнүндө маалыматым жок. Ошондуктан азыр мындай бир өзүмдүн пикиримди айтууга мүмкүн эмес. Рахмат. Талант Турдуманович, сөз сиздерде. Рахмат. Эми биз эмес баардык кыргыз эли байкап турду. Бул процесстердин башталышына бир нече убакыт болду. Тең тажрыйбалуу мамлекет системада иштеген инсансыңар. Силерге мыйзамдын кандай экенин, кандай иштешини жөнүндө түшүндүрмө берүүнүн кажети жок. Болгон эле өзүңөрдүн оюңарды айтсаңар. Мамлекеттик орган официалдык түрдө повестка берип, тергөө органдарына чакырса, ким болбосун келүүгө милдеттүүбү же милдеттүү эмеспи? Өкмөңүздөр. Эми мен ошо 11 айдан бери суракка келип жүрөм.
кайсы иш боюнча болсо да келип атам. Ну, бул, видимо, Алмаз Шишеничтин позициясы, ага мен баа беришим мага бир топ оорлуу болот го. Себеби мен ал кишинин кол астында иштеп жүрдүм 8 жылдай. Ошол. Абдул Кеңеш, сиздин оюңузду билесиз. Биз эгер өзүбүздү ала турган болсок, өзүбүзгө жооп бере алабыз. Сөзсүз биз барып катышып атабыз. Бирок ал кишинин себептери болбош керек. Мен кандай себептер экенин айта албайм, ошондуктан баа бере албайм. Түшүнүктүү, бирок милдеттүү эмес мыйзам боюнча. Микрофонго айтып коесуз. Эми чакырылгандан кийин барыш керек. Түшүнүктүү. Биз деле ошол бардыгы мыйзамдын алкагында болушун дайыма каалап келгенбиз. Албетте биз укуктук мамлекет болгондон кийин бардыгы мыйзамдын алкагында чечилиш керек. Тергөө боюнча чакырып, сурак жүргүзүп, беттештирүүлөрдү жасап, тергөө амалдарын жүргүзмөй сайын ал боюнча бир укуктук баа бериш кыйын, билесиздер. Ал эми ал адам келбесе, албетте бул тергөө амалы өзүнүн баасын бере албайт. Бир жол эмес, 3 жолдон ашык чакыруу кагаздары берди. Силер аны билесиздер. Ошол жерде барганда таш төгүлүп, жанагы тургандарды көрдүңүздөр да, туурабы? Огороддун ичинде көрдүңүздөрбү? Микрофонго айтып берсиңиз. Микрофонго айтып берсеңиз. Массалык маалымат каражаты көрсөтүлөт. Өзүңүздөр барганда да көрдүңүздөр да? Демек, ошондой абалда болгондо мен силерди туура түшүнөм. Азыр эми бир топ саясатта дагы, мыйзам талаасында дагы, мамлекет кызматта дагы силер да өттүңүздөр, биз да өттүк. Көп ошондой нерселерди. Бирок ошондой болгон учурда сиз барып туруп, сиз жанагы малды союп берип атканда, ушундай абалды көрүп туруп, сиз мындай өзүңүзгө суроо бербедиңизби? Мен да бир жолу таандырмайчы, да бир жолу жооп коем. Мен жеке адамдык чечим болгон. Бул менин жарандык позициям болгон. Мен моралдык колдоо көрсөткөн жокмун. Да бир жолу айтып кетейин, ал жер менин айылым, менин айылдаштарым, менин жердештерим. Ошон үчүн кандайдыр бир көмөк катары жанагындай иштер болгон. Экс-президентке бул аракеттер азыр эле айттыңыз, барыш керек, көрсөтмө бериш керек деп. Өзүңүз ушул позицияны мыйзамдын талаасынан чыкпай, жүрүү жөнүндө бир мыйзамды сактоо боюнча бир өзүңүздүн кеңештериңизди айттыңыз беле? Ал боюнча саясат боюнча өзгөчө сөз болгон эмес. Ал жерде элдер көп болгон. Сүйлөшүүдө алак балын сурап кайра кайтканбыз. Эми, урматтуу коллегалар, албетте мен билем бул жалпы ситуациянын кандай болгонун массалык маалымат каражаттарынан чыккан, баарыбыз көргөнбүз. Албетте биз комиссия милдеттүү түрдө буларды да сиздерди да чакырып, объективдүү бир подход кылалы деген ой максат. Бардыгы мыйзамдын алкагында чечилиш керек. Биз бардыгын ошол мыйзамда кандай болсо ошондой бааны керекти кезерки эмеде албетте тергөө органдары чечет. Ошо тергөө органдарга дагы бир өзүңөрдүн позицияңарды айтсаңар, алар баасын берет. Азырынча менде суроо жок. Рахмат. Сурооңуздар барбы? Исмаил Исакович, ана сөз сизде. Айткан сөздөрдөн токтоо. Абдел мырза, сиз айттыңыз, моралдык колдоого алдым деп, туурабы? Туурабы? Айтсаңыз. Моралдык колдоо деп нени түшүнсө болот? Адамгерчилик мамиле, адамдык мамиле. Ал кандай деген мамиле? Эми кыйналып турган учурда ар бир адам мүмкүн болсо. Моралдык деген эми мындай да, моралдык деген сен духуңду көтөр, түз тур, башың эңкейтпе дегендей де, туурабы? Туура. Ошондой да? Туура. Ошондой. Толук ошондой да? Анда азыр эле сөзүңүзгө каршы айтып атпайсызбы? Мен мал сойдум деп. Бул каржылык жактан колдоо болуп атпайбы? Финансы каржылык жактан колдоо болуп атат. Ал чыкырык жасап атса, мен мамлекетке баш ийбейм, өзүм каалаганды кылам, чыкырыгынга барбайм
дегенде сиз ошону колдоп аткан турбайсызбы, каршылап, туурабы? Ну, Жана мал сойгон ошого теңелетти, туурабы? да бир жолу айтып коеюн, ал жерде менин айылдаштарым болгон. Айылдаштар мындай да, айылдаштар Атамбаевга сой берген жоксуз. Айылыбызга сой бердим. Мырза, мен тактап атам да, бирок сен ойло. Себеп дегенде ал айтты, сиз билесиз, маалыматтарга чыкты, мен барбайм деди, туурабы? Чыкырганга керек болсо атышам деди, туурабы? Уктуңуз да, баарыбыз укпадык интернетте. Сиз да уктуңуз. Анан кийин ошолорду, ошондойду колдоп аткан адамдарга ичине барып мал союп алсаңыз, буланда сиз ошонун чыкырыктарын, ошонун аракеттерин колдогон адам болуп атасыз да. Кечиресиз, муну мен макул эмесмин. Жок, менин өзүм оюм. Бул баягы эме макул болосузбу, болбойсузбу? Жок, бул жөнүндө көп талкууласак болот. Келеби, келбейби деп. Мен бирок баягы башка жагын айтайын. Бул жерде мисалы ошол жардам жеке Атамбаев болгон жок. Айылдаштар болду. Айылдаштар. Ал жерде менин айылдаштарым болгон. Ошол себептен ушул. Жок, мейли айылдаштар ошол Атамбаевдин ошондой чыкырыктарын колдогону барышты да, туурабы? Сиз ошолорго мал союп берип атпайсызбы? Муну кандай түшүнсө болот анда? Түшүндүрүү мүмкүн эмес азыр. Анда бизде ой кетет да. Демек, ошол Атамбаевдин чыкырыктарын колдоп, ошол балдарды колдогонго каржы таптан жардам берип атыпсыз. Мал союпсуз деп, туурабы? Болгон иш болду. Болгон иш болду, бирок эми мындай, бул өзүңүздүн сөзүңүзгө карата эмес сурап Мен атам. түшүнүп атам баамда. Мен Мен муну берейин деген оюм жок болчу. Билбейт элем. Сансаш, в принципе, болгондо айтып атабыз. Ал учурда ушундай иш болгон. Түшүнүктүү. Мына моралдык колдоо деп жана мен айткан ошол да. Анын чыкырыктарын мейли давай тур дегендей да, мына өзү айтып атпайбы. Анан плюс каржылык жактан да кеткенде уже далилдеп берип атат. Ошон үчүн мында анча-мынча бизде суроо туулат да, башкача ойдо. Себеп дегенде биз азыр баардыгын ортого алып чыгышыбыз керек да, ким мындай экен, ким түз иштепти деп. Төсбек мырза, жанакыга табир тактап коеюн. Ошо балдарды мындай нарындык, чүйлү кандай талашты дегендерге ар бир барганда сен сурап аттыңбы, сен кайдасың деп. Ал убакта сурай турган болбойт, убакыт жок эле да. Демек, мурун мындай таанышып жүргөндөй сезилгенде. Себеп дегенде бизге маалымат түштү. Коенали биле балдар токтоп алат десе, токтоп угат экен деген. Укканда кимди угат? Эгер эч тааныбаса, эч билбесе, ал бир эле киши токто десе алар пошол дейт да, туурабы? Демек, мурун катнаш болгон экен да. Мурун алар менен катнаш болгон экен да. Алар таанып, сыйлап, сөзүн угуп атса. Исмаил Исаакович, мен 3-чү класста кеткем айылдан. Спорт интернатта окуп калып, мени көп деле таанышпайт. Анан ошол жерде биринчи сирин балдар бар экен, ошо 40ка жетип калган балдар. Биринчи сирин ошол балдар таанып анан айтышты. Курсан мени айтканда, силердин Нарашандык байкеңер дегенде айтты, тааныйбыз бул байкени деп ошондо анан тиги улам эле такып мага суроо берип аткан жигиттерин мен сурап калдым да. Сен өзүң каяктансың деп. Мен Нарындамын деди. Сенчи десем, мен Таластан. Экөө мындай шустрый балдар да. Ошондон айтып атам да. Себеп деген мен аларды тааныбайт экен. Эмнеге суроо берип атам? Жанакы Карамышкына интервьюден берип, анан сурай элекпиз, уга элекпиз да. Бирок интервьюсун уктук. Кодуранованыкын уктук. Равшандыкын уктук. Кодуран уккан жокпуз, ал да интервьюлерди бергенин уктук деген да. Равшан менен сүйлөштүк. Ал айтты, ошо балдар жана барымтага алгандар, жана башкалар бизди эч укпай койду. Ушундай экен, анан балдарды алганда биз ошолорду сактадык деп айтты да. Эгер ушул Равшан саясатчыны укпаса, жанында жүргөн Атамбаев, Карамышканы укпаса, депутатты, Кодурановну укпаса, анан сен укканда мен өзүмчө мындай өзгөчө таң калып атам да. Сени бары тааныбаса, тааныбаган кишиге токтотуп коет, токтогонго, мына мен дагы ошондой арасында жүргөн адаммын да. Кийин айтат да, пошол дейт, кто такой деген суроо болот да. Демек, мен ойлоп калам, мүмкүн тааныганды, мүмкүн мурун катташып, мындай сүйлөшкөнсүңөр дегенде ой кетип атат да. Жок, мен кокусуна эле бардым да.
Анан жана суроо бергенде мен сизди жакшы түшүнбөй калдым окшойт. Жана мен айтпадым да, жана Асель Кодыранова, Рашан Жээнбековдерди издеп барып таппай анан кетип калдым деп. Мен ошо күнү саат 4 тиги Атамбаевдин үйүнө бардым да. Тиги жанакы милициялар кеткенден кийинчи ошондо барып Асель Кодыранованы издеп, Рашан Жээнбековди издеп, милициялар кетти деп айтып коеюн, анан кете берейин деп бардым. Барсам таппай койдум да. Тиги Алмаз Шаршеновичтин үйүнө чейин бардым. Анан тиги үйгө уже киргизбей коюшту да. Ал ушу үйдө деп. Анан жана кимдин Алмаз Шаршеновичтин водители бар эле, Бакай. Бакай менен сүйлөшүп туруп, анан ушу 4-төн кичине өткөндө анан чыгып алып кетип калдым. Болгон ошол. Сиз сурап калбаңызбы, үйүндө болдуңузбу, болгон жоксузбу деп. А мен жана эмеде күндүз жана атышуу болуп эмет атканда действительно болгон жокмун да. Онто Рашандар менен дагы тактап коеюн. Рашандар менен уже тышта жолуктук деп айттым да. Жанакы. Алар эмнеге келишкен экен ал жака? Как? Алар эмнеге келишкен экен ошол силер жака? Курсан Асанов менен мен келгенге чейин сүйлөшүптүр да. Жанакы тышта. Койташ айылдын ортосунда. Жанакы спецназдын 6 баласы калган турбайбы? Ошону чыгарып алып кетип берсе, мен милицияны алып кетем деп, ошо келишим болуптур да. Рахмат. Рахмат. Сұрағыңыздар барбы, жокпу? Енді жана сиз Турузбек Кармашев айтып кетпедиңизби? Балдар өзүнчө жаңы штаб түзүп депчи. Ал балдар бизден баягы видеодо көргөндө штабты ал жерде активно жүргөн балдар ошондо да ошол балдар активно болот да. Бул Алга Кылычев ошолор ошол жерде болот. Штабты жаңы түзгөн штабты ошо балдар түздү, анда кимдер түздү? Биз билесизби? Аны билбейт экенмин. Рашан Жээнбековдун өзүнөн угуп калдык да. Жаш балдар жаңы штаб түзүп алыштыр. Биздин тилибиз өтпөй койду деп айтты. Түшүндүм. Экинчи, сиздерге бийлик тарабынанбы же мындай кандайдыр бир адамдар тарабынан бүгүнкү мындай жалаалар же жалган коркутуулар болдубу же болгон жокпу? Анткени баягы биз билебиз, баягы буга чейинки учурларда жалган жалаалар дагы туура эмес коркутуулар дагы баягы практикада болгон да. Биз бул жерде баягы баардык нерсе калыстык болсун деп суроодобуз го. Мындай коркутуу үркүтүүлөр болгон жок. Жалган жалаалар да болгон жок. Жалган жала жапкан деле болгон жок. Закон ченемде деле суракка алып атышат. Абдул Кеңешевич, Тергөөгө бардык маалыматтардын баарын бердик, барып суроолоруна жооп бердик. Баары тең сылык мамиледе болду, эч кандай претензия жок. Жакшы, анткени биз баягы сиздерден сурап коелу элек, анткени эртең биз комиссия жогорку кеңешке чыкканда бул маселенин баары баягы болуп калышы мүмкүн да. Дагы кимде кандай сурооңуздар бар? Эгер сурооңуздар жок болсо, биз кийинкилерди чакырып сурасак. Анда Абдул Кеңешевич, Турузбек Кармашев сиздерге чоң ыраазычылык келип бергениңиздерге. Анан дагы телефондо отурсаңыздар, биз эми комиссиянын отуруму жыйынтык чыгарганга чейин дагы бир кандайдыр бир суроолор болуп калса чакырып калышыбыз мүмкүн. Рахмат сиздерге. Кийинкилер чакырып коесуздар. Протокол жазылып атат да? Ооба, жазылып. Буякта биз журналисттерге баягы түз уруксат бергенбиз. Эч кандай чектөө болбосун деп. Андан кийин стенограммага бардыгы жазылып атат. Ошон үчүн суроону берип атканда сиздер дагы микрофонго анан ответ угуп атканда ошон теге сурап турсаңыздар.
президент урматтуу бүгүнкү комиссия мүчөлөрү, анда кийинки Памир Жумалиевич жана Алмаз Кыдырбаевтерге сурооңуздар болсо бере берсеңиздер. Азыр Памир Жумалиевич жана Алмаз Кыдырбаевич биз буга чейин Абдил Кеңешевич менен Турузбек Кармышевти ойлорун уктук. Кандай болгон азырда силерге ушу ал жерде болгон, сиз ал жерде Алмаз Кыдырбаевич сиз ал жерде болгонсуз. Туурабы ошо 7-8-inde ошол боюнча суроо болсо ошо кандай болгондой маалымат берип койсоңуздар. Исмаил Садович. Биринчи силер маалымат берип койсоңуздар, кандай болду эле, анан ошого жараша Саламатсыздар, урматтуу суроолор берели. ошол мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү, ошондой эле 7-синде боюнча мен ошондо баягы перестрелка башталгандан кийин мен ошол учурда Балыкчы шаарында болгом, ошондой эле ошо баягы интернет булактардан, анан баягы телефондордон эле билип алдым, ошондой эле сразу министрге чыгып туруп, ошол учурда министр Солтон Сары Нарын облусунун Нарын аймагында болгон, ошакта. Ошондо мага команда берип, шаарга чыгып, Койташка чыгыңыз, ошактан баягы на месте Курсан Асанов ошакта МВД тарабынан, жетекчилик тарабынан ошакта күч каражаттар менен башкарып атат. Ошакка барып туруп жардам беребиз деди. Ошакка бир канчаларда бир 22-40 болжом, ошондой эле примерно ошондой эле барып туруп ошакка барсам, Койташтын айылдын ичинде баягы центральный көчөнүн практически эмеге жетпей эле 300 метрдей ошо биздин өзү курам турган, жөн эле турган алдында ошо түштүк тарапта баягы бир мындай техника менен, сельхоз техника менен, анан мындай таштар менен тозулган эме болгон, деген жол өзү курам жөн эле туруптур, эч кандай кыймыл аракет кылбай. Ошондо мен келип туруп, келсем, ошо баягы жолдун боюнда биздин ошо коллега Асанов Курсан Старший туруптур. Ошо барсам, ошо жөн эле биздин балдар өзү курам туруптур да, кайталып кое берем, эчтеке кылбай. Анан барып туруп ошактан эле жетекчиликти бүт чогултуп, аларга тапшырма бердим тапшырманы. Ошол менен баягы боевой порядок эмет туруп, тизип туруп, ошо баягы кыймыл аракетти баштадык. Баштадык, ошондой баягы биринчи заслон, значит, торовон заслонду мындай трактор менен эме турган, пресс-подборщик менен, анда баягы эме менен ошону сүзүп туруп, ошону жылдык, алдыга жылдык. Эмеге келсек, Горный Маевка поворот деген бар ошакта. Ошакта билбейм, ушу дөңгөлөкпү же башка бир күйүүчү нерселер күйүп турган. Мындай баягы кольцо, баягы эме канализационный кольцолор мындай турган. Ошону дагы ошону тазаладык. Ошол учурунда бир канчада бир 200-дөй жакын ошондой эле ар тарап эл турган. Бизди конкретно милиция тарапка конкретно ырыткан деген таштарды ырыткан бизге. Ошол учурда начальник ГУВД, чүйдүн начальник ГУВДси ошол баягы таш деген башына. Ошондой эле. Саат канчаларда эле? Бир 11-лерге жакын болуп калат го, ошо 23-ке жакын болуп калат. Анда ошондон кийин эки жагына тиги Горный Маевка айылына тиги көчөнү тазаладык. Ошол кичине эме болуп калган, ошока караңгы болуп калган. Анан эки жагына, үч жагына тазаладык. Элди
тараттык, анан акырындап жылдык ошол жака тиги эме көздөй. Атамбаевдин үйүнө көздөй. Анан бир аздан кийин бизге баягы навстречу бир топ келиптир да. Ошондо баягы түнчүдө четко алыстан көргөн эмесмин. Анан карасам, тиги ошондо Кодуранова Асел келиптир, мен билгендим. Тиги Равшан Жээнбеков келиптир, ошол менен акырындап алар тиги эме келиптир. Дагы жанында аларды мен тааныбайт экен. Ошондон кийин эле Руслан Сатарович ошолор менен баягы переговорго кирип алып, ошондой эле ошолор менен сүйлөшүүлөр башталды. Ошондон кийин эле биз ошондой эле токтодук. Акырындап уже кайра ушу получается южная сторону Атамбаевдин үйүнүн тарабында уже кайра эл чогулуп баштады да. Ошол менен бир 30-40 мүнөт ошол туруп калдык. Даже 1 саатка жакын. Ошондон кийин мен Руслан Старчыга айттым. Сиз давайте анда берди көзөмөл кылыңыз, мен барып туруп север жактан көрөйүн. Анткени мага уже маалымат түшүптүр. Тиги түнчү жактан уже эл Бишкектен келе баштады. Уже биздин балдарга таш ыргытып, башка баягы эмелер тиги коомдук тартипти бузуулар башталган. Ошон үчүн биз баягы бөлүнүп кеткенбиз да. Ошол менен айткам, мен тиги ылдый жагына кеттим. Ошол жака барсам, ошол жактан өзүм ишин уже алып бара баштадым. Балдарды баягы тизип туруп, аны эметип туруп, анан баягы ошол өзүбүздүн иш аракетти болду. Дагы бир айтып коеюн, ошондой эле Асанов Руслан Сатарович, ошол баягы депутат, эми Кодуранова депутат да азыр. Ошол менен переговорго киришип, ага билбейм эми өзү кирип алып, бир 30-40 мүнөттөй туруп калыптыр да ошол жакта. Эми кандай эмнени сүйлөгөнүн мен уккан жокмун, эсепте ошо биз биринчи катар менен алардын турган жерден аралык примерно бир 30 метр болгон да. Болду башка. 8 боюнчачы? 8 боюнча эми баягы коопсуздук кеңеш отуруму болгон, мен бирок ага катышкан жокмун. Бирок ошондон кийин эле бизде министрибиз Кажы Асханович чогултуп, ошону тапшырма берди. Ошондой эле примерно канчаларда бир 14-30-та ошол эмеге жылдык кой таш көздөй. Ошондон кийин эле ошол жакта өздүк курамда ошо чогултуп, ошол жакта топтодук ошол жака. Андан кийин Кажы Асханович тапшырмаларды берди. Мен болсом, ошо мага тапшырма берди, штурмовой группа башкарасы деген. Ошол менен баягы өздүк курамда алып туруп, мен ошо Атамбаевдин үйүн көздөй жылдык. Ошондон кийин эле штурм баштадык. Бир эме мындай айта албайм канча убакыттын ичинде. Анан бүт тазалап туруп, жолду тазалап туруп, 5-6 жерде жол тосулган болгон. Мындай бактар менен кирпич, бетон, анан тиги баягы скорее всего тиги ГКМбнын машинелери болгон ошол жакта баягы жетисинде калган, ошону күйгүзүп туруп, ошол жака баягы заслон кылышты да. Ошону тазалап туруп, ошо үйүнө кирди да. Атамбаевди алып чыгып атканда сиз буйрук болгондо сиз ичинде белеңиз? Атамбаевди кандай? Жоту мен түшүнбөм. Атамбаевди 8-inde алып чыккан күнү өйдө жака милиция орган ички иштер министрлигине барганда сиз иш жагында болчусуз да? Мен ошол жакта болдум, ооба. Кандай болду ошондо? Ошондо, значит, биз баягы штурмовой группа киргенден кийин бүт баягы оцепление кылып туруп, ичин оцепление кылдык. Анан, значит, министр келди. Оцепление кылганда сиз иш жагын башкаргансыз. Сыртын забор? Сыртын тиги ошо министрибиз
биздин ошол коллегабызга Руслан Саттаровичка тапшырма берген тышкы оцеплениени сиз көзөмөл кылыңыз, биздин тыбыбызды жаап бериңиз деп ошондой тапшырма берилген да, ошого ошол кишиге. Саат канчада Атамбаевди баягы өзү айтып алып чыктыңыздар? Билбейм, эми азыр мен ошо четко айта албайм, бирок примерно где-то 18-19 кийин да, 19 кийин. Эмне себепте примерно 19. Сүйлөшүүлөр Атамбаев менен ким жүргүздүлөр? Биринчи, значит, ошондой эле министрибиз барып туруп, 2 жолу кирген, ичине кирген, ошондой эле өзү кирген. Ошол баягы переговорду ошол алып барган 2 жолу. Курсан Асалов кандай кайсы учурда кандай кирип кеткен? Мен аны айта албайм, Кандай учурда кирип кеткен, анткени мен аны мындай көрбөм, бирок киргени ошол, анан баягы Ага ким сүйлөшүүгө уруксат берди? Анткени ал завод мен айта албайм, эч ким берген эмес го, эмне себепте мен көзүмчө ага эч ким мындай полномочия берилген эмес да. Берилген эмес. Ооба. Сиз сүйлөштүңүз беле? Атамбаев менен переговорго кирдиңиз беле? Жок, мен эгер мага тапшырма берилсе, мен ошону кылмак.